Biz жөнөкөй жерде жүргөн жокпуз. Аллах Таала сиз менен бизди күнөөкөр экендигине карабастан, кемчиликтүү экенибизге карабастан, канча деген Аллахтын өкүмдөрүн кыл дегени кылбай жүргөнбүз. Кылба деген өкүмдөрдөн тыйылбай жүрсөк дагы, ичпе дегенди ичип жүрсөк дагы, татыктуу эмес элек. Биздин күнөөкөр кадамдар ушундай берекелүү жерди басканга, Медина шаарында, Мекке шаарында жерге түкүрбөгүлө, балким сиздин түкүрүңүз тийген жерге пайгамбардын көз жашы тийгендир. Балким пайгамбарыбыздын денесинен канды тийгендир. Балким пайгамбар ушул жакта отургандыр. Ошондуктан туугандар, бул жер жөнөкөй жер эмес. 100 000 сахабалар талим тарбият алган, Куран түшкөн жерде жүрөбүз. Аллах Таала бизге райым кылды туугандар. Биз кече күнөө кылып Бишкекте жүргөнбүз. Көп деле ыйлап дуа кылган эмеспиз. Бул жака келиш үчүн оолиялар 20-30 жылдап орозо кармап, түнү бой тахажжутту калтырбай дуа кылып, "Я Алла, мен ушул Медина Меккеге алып барчы, я Алла" деп дуа кылышкан эле. Биз эч нерсе кылбай эле Аллах Таала ушунча райым төгүп жатат туугандар. Мына ушундай жерге алып келип койду. Эмнеге алып келип койду? Жөн эле сүрөткө түшсүн деппи? Ушундай жерлерди көрсүн деппи? Же курманы жеп келсин деппи? Бардык жерди көрүп келдим, ушул Медина Меккени көрүп келейин деппи? Же балам мага ушул умранын сертификатын берди эле, кой барып коеюнчу деппи? Жок туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат: "Ман хаджа лиллахи фалам ярфус ва лам яфсук раджаака яумин валадат хуммуху". Бухари жана Муслимде келген хадис. Ким ажылыкка, умрага калыс Аллахтын гана ыраазылыгы үчүн келе турган болсо, дүйнө үчүн эмес, бизнес үчүн эмес, эл жерди көрүп кетейин деп эмес, кыяматка жакын ушундай байлар чыгат, саякат үчүн келип калат, соодагерлер соода үчүн келип калат, кедейлер бир нерсе сураш үчүн келип калат. Жок туугандар, ниетиңиз ушундай болсун, Алланын ыраазылыгы үчүн болсун. Аллах Таала ла янзуру, Аллах Таала силерди ила суарикум ва амаликум. Алла силердин сыркы келбетиңерди карабайт. Алла байлык бийлигиңерди карабайт. Аллах Таала силердин жүрөгүңөрдү жана кылган амалыңарды карайт дейт. Жүрөктү карайт деген сөз туугандар, жүрөгүңдө кайсыл ниет менен келдиң? Алланы ыраазы кылам деп келдиңби? Алланы табам деп келдиңби? Акыретимди курам деп келдиңби? Бейишке барам деп келдиңби? Же эмне максатта келдиң? Бирөөлөр ден соолук үчүн келет, байлык үчүн келет, ишим жүрүшсүн деп келет, жөн эле келет. Туугандар, андай ниет болбосун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Кимде ким Алланын гана ыраазылыгы үчүн келе турган болсо, ажылык умраны аткарып жатып, күнөө иш кылбаса, уяттуу иш кылбаса, ушул адам не болот? Рожаака яумин валададхумуху". Энеден төрөлгөн бала күнөөдөн кандай таза болсо, ошондой бойдон кайтып кетет деген туугандар. Жаш наристе күнөө кылган эмес, жаман нерсени караган дагы эмес, ойлогон дагы эмес. Кандай күнөөдөн таза болсо, сизди Аллах Таала бардык күнөөңүздү кечирип салат. Мына ушул жакта отурганын бардыгы, канча акчаны сарптап келдиңиз, канча узактан бери келдиңиз, жумушуңузду таштап, жакшы көргөн балдарыңызды таштап, канча ишиңизди, бизнести таштап келдиңиз. Эмне үчүн келдик туугандар? Жөн эле ойноп күлүш үчүнбү? Жок туугандар. Ушунча алыстан бери келип, ыйык жерге келип оңолбосо каяктан оңолобуз туугандар? Ушул жактан чечимди чыгарып кетпесек, каяктан чечим чыгарабыз?